Эшне кайткан намазын окугандар бар, отуруп койгулачы. Өзүңүзбү деп мен канча жыл айтам, бул мен эмесмин. Дагы бир окуялыктар окусаңар дагы айтып коем, бул мен эмесмин. Дагы бир жыл айтам, бул мен эмесмин. Бирок бул жигит бар. Азыр жолуккан сайын аны кафеге апарып тамак алдырып ичем. Неге билесиңерби? Элге айтып коем десем, болду деп тамак алдырып. Лира менен Сиренаны дайыма сурашат. Ал ким эле китепте айтпаган сырым силерге айтмакта. Бирок айтып бергенмин го, 20 жылдыкка бардык мектепке. Классташтарымды көрдүм, эс алдык, ресторанда болдук, мектепти кыдырдык, линейкага катыштык, жыргап. Анан кетип атканда аялдын көңүлү аябай көтөрүлүп калды. Эмне десем, чындап эле Лира жок экен деп атпайм. Менин оюм эмне да, анын ою каякта жүрөт. Шпион барып, Лираны издеп тур, чындап эле. Анан рух деп сүйүнүп, чындап эле ойлоп тапшы деп калган мезгилде аял менен аялды байланыштырбаш керек. Мен бир классташымдан сураган экен дагы бир отурушта. Ал кыз киши да ажатын деген. Бүйөң бизге чейин 3-класска чейин башка мектепте окуган, Лираны ошокто издеген экен, эми орто мектепте окуйт. Анан Япон кереметтин сыры. Муну окугандар окуду болуш керек. Бирок Японияга денем эле барып келсе, мен арманым, трагедиям болот эле, акыл алып келейин, идея алып келейин, илим алып келейин, билим алып келейин деп баарын ушул жерге батырганмын. Андан кийин бир гана сенсиң. Аялыңыз жөнүндөбү деп сурашат. Мен айтам, жок, аялым жөнүндө эмес, аялга бир гана сенсиң деп айтпайм. Чубак ажеке жок дегенде силер экөөсүңөр деген деп жатыр. Бул башка. Окусаңар түшүнөсүңөр, жаманды айтпай жаялы, жаманды айтпай жоюлу, жакшыны айтып жаялы деп. Анан эң аягында айтарым, эмне үчүн Азиянын арстаны? Мурда ойлойт элем, арстан эмне үчүн Токойдун падышасы? Бардык жаныбарлар жеңип койду деп элем. Арстан бардык жаныбарлар жеңе албайт экен. Арстан жеңе турган күчтүү жаныбарлар көп экен. Аю кеде жеңип коет экен, кеде жолбарыс жеңип коюшу мүмкүн экен. Бирок эң башкысы арстанда жүрөк бар экен да. Мисалы биз пилди көрсөк, пил бизди тебелеп кетет, күчтүү чоң деп ойлойбуз го. Арыстан сүйүнөт экен, көп эти келет депчи. Ошондойчу өзүгө ишенген эле бол. Дух күчтүү болсун. Кудай калса, дух эле болсо, өзүгө ишенсе, Кудай бизге берет. Кудай биздин оматыбызды арттырат. Кудай биздин жолубузду ачат. Ошон үчүн берекелерин жаратканга баш ийип жашайлы. Бир, эстеп калыңыздар. Жаратканга биринчиден кул болуп жашайлы. Экинчиден жаратканга дос болуп жашайлы. Үчүнчүдөн жаратканды эстеп жашайлы. Төртүнчүдөн жаратканга баш ийип жашайлы. Бешинчиден жаратканга шүгүр анаттуу болуп жашайлы. Бул өтө маанилүү. Анан дагы бир эреже. Ушуну эстеп калыңыздар, Кыргызстан боюнча айтып жүрөм. Жүзүбүздө жылмайуу болсун. Жүзүбүздө жылмайуу болсун, тилибизде таттуу сөз болсун. Колубузда белек болсун. Кана кайталап коелучу, жүзүбүздө чында курсактар ачпайт. Кара кол деген билесиздерби? Кара деген бул түс эмес, кара деген күчтүү, көп. Мындай армия деген сөз. Өткөндө бир айтат да, көлдүн башка шаарына болот экен, атын айтпай эле коеюн. Анан ал жакта жолугушу башка, бул жакта жолугушу башка, анан чыгып баратып айтып коебу. Эмне үчүн кара колду ушундай билесизби дейт. Эмне десем, бuyakta бардыгы биримге, бардыгы биринчи атамандар. Биринчи атамандар үчүн түшүнбөйбү? Жүзүбүздө, колубузда, тилибизде таттуу сөз болсун. Тилибизде таттуу сөз болсун, жүзүбүздө жылмайуу болсун, колубузда белек болсун. Анан дагы бир сөз айтып турайын. Элибиздин ачык болсун асманы. Бир эле сөздү айтасыздар, бир сүйлөм эмес. Мен эң аягында башты ийкем, ошол сөздөрдү айтасыздар, макулбу? Элибиздин ачык болсун асманы, таң азалуу болсун дастаны, жакшылыктан каалабайм мен элиме башканы. Түрктөр Азиянын карышкыры, Корея мен Сингапур Азиянын жолборсу, Кыргызстан Азиянын Азиянын десе Кыргызстан. Мындай эмес, Астана деп мындай. Көздөн от, мурундан түтүн чыгып туруш керек. Чындап элечи биз Азиянын Арстаны болуп. Ошон үчүн кенен ташта бойлорду, кере басып бойлорду сыймык менен жүрөлү. Кудай кааласа, Азиянын Кыргызстан деген арстаны оймонду. Ай бар нерсе деп атат. Бирок ошого окшогон жигиттер бүгүн көчтүргандар. Кыргызстандын камын жеп атат. Эми болду, Казакстан, Россия, Тажикстан, Кытай, Америка, Япония жол бошоткула. Неге билесиңерби? Анткени
Kırgızistan geliyor. Kırgızistan geliyor. Mana şunuzda jana sıyılat, aldığın janı teri çıkar. Bugünkü işlerdi kılgan balдар oşul janı teri. En sulu kızlar bizde. En gelişimli jigitler bizde. En akıllılar da bizde. Oşul akıl oygon ele. Eğer oygon oturgan bolsa, Japonlar da sıklanat, Kıtaylar da sıklanat. Buda kalasa ekonomikалық потенциал bizde, en kol жаратылыш bizde. En sonun fauna, en sonun flora bizde. En sonun mikroklимат bizde. En sonun gen baylık bizde. Bilesіңерді, kum tördü kazdık, içindeki altını aldık. Bırak andan Kırgızстандан aşıp barsa 15 bin adam bana paydasını gördü. Elge paydası isken жоқ. Bırak ziyanı жетіп отады. Экология көргілігін көрді. Мөңгілер талқыланды. Bırak жerdегі алтын бар ғой, аны шығарған проблема емес. Адамдардың бөдөнүндегі алтын шығарады. Adamların potansiyelini kazıp çıkaralım. Buna bular kılgan işten her bir adamga paydası var. Birilerine faydamız jetsin, ziyanımız jetmesin. Göңүлүн көтөрөлү, kokuz göңүлүн көтөрбөсөк жок дегенде göңүлүн чөгөрбөйлү. Arkadan жакшы сүйлөйлү. Ал жакшы сөз тилден чыкпаса жок дегенде жаман сүйлөбөйлү. Кыргызстан келечеги кең өлкө. Потенциал аябай чоң өлкө. Дүйнөдө бир эле Сүкөл бар. Бир эле Сулайман тоо бар. Бир эле Арул чоку бар. Бир эле Айгүл тоо бар. Bir ile Kırgızstan var, bir ata var, bir ene var, bir jürök var. Jüröktü, baştı, atanı, eneni joğuttan kanday olsa, mekendi joğuttan oşunday. Moynumuzda amanat, okuylu, ösölü, jetileli, Kırgızstan'da götörölü, geleceğimiz gen bolsun, ırkıvalımız Alatoğ'a ten bolsun. Barmal Kırgızstan.